Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү Талас облусунда демилгели уланууда. Көпчүлүк айылдардагы жолдун жээктерине ийне жалбырактуу көчөттөр тигилсе, токой баскан аянттарга алма бактын көчөттөрү отургузулууда. Бул күнү Манас районундагы 6 гектар жерге алма бактын көчөттөрү тигилди. Демилгелүү ишти жергиликтүү бийлик дагы колдоого алып, райондогу бардык ишканалардын кызматкерлерин акцияга активдүү катышууга чакырган. Бир топ жыл мурда тигилген бак дарактар алынып, анын ордуна жаш көчөттөр отургузулду. Жашыл Мурас өнөктүгү боюнча иштерди жасап жатабыз. Бүгүн ушул жерге 1,5 миң көчөт, кара өрөк, алма көчөттөрү эгилүүдө. Лесхоздун жери болуп атат. Бул көчөттөрдү эгип атабыз. Эми эккенден кийин бунун өнүмдүүлүк жагында карап атабыз. Ошон үчүн лесхоз менен ушундай атайын арендаторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошолорго багындай бөлүштүрүп берип, алар суусун карап, жемишин карап, ошолорун карап, өстүрүү жагы да колго алынат. 6 гектардан ашуун жерге 1,5 миң түп алма кара өрүктүн көчөттөрүн Бакаята токой чарбасы камсыздап берди. Быйыл райондогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерине аталган токой чарбасы жакшы колдоо көрсөтүп, керектүү көчөттөрдүн баарын беришкен. Бул жерде 6,5 гектар жер. Мына бул алма плодовой тигип атабыз. Мына алма, алмурут, кара өрүк, өрүк 4 түрүн. Алманын да 4 түрү бар, өрүза. Анан бул көчөттөр өзү 3 жылдык көчөттөр, өзүбүздүн Бакаятада өстүрүлгөн көчөттөр. Мына ошол көчөттөрдү алып келип ушул жерге тигип атабыз буюрса. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында тигилип жаткан көчөттөр Бакаята токой чарбасынан өндүрүлгөн. Эскерте кетсек, бул Бакаята районундагы кара өрүктөр. Негизи булар 3 жылдан соң түшүм берип баштайт. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында уюштурулган көчөт тигүү акциясына президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов да катышты. 2 жылдан бери өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси колго алынып, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү аймактарда активдүү уланууда. Быйылкы жылы ушу жылдын башынан баштап ошол жарлык дагы 5 жылга улантылып, ошол иштер жүрө тургандыгы баса белгиленип, ошонун алкагында Жашыл Мурас өнөктүгү жүрүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү, мынакей ар бир ишемби күндөрү, жекшемби күндөрү ушундай субботниктер өтүп, жашыл көчөттөр отургузулуп атат да. Бүгүнкү күндө бизде негизинен Тянь-Шань эли, сасна, ушундай ийне жалбырактуу көчөттөр, андан тышкары мынакей мөмө берүүчү көчөттөр отургузулуп атат да. Кыргызстандын студенттери жашыл экономика үчүн бириккен уюмунун координаторунун маалыматында көчөт тигүү акциясы республиканын бардык облусунда ишке ашууда. Бүгүн болсо биз Жашыл Мурас алкагындагы жаштар лиса посадкасына Талас боюнча бүт айылдык аймактардан, бүт райондордон болсо жалпы 40 деген активист, лидер, жергиликтүү лидерлерди алып келген болчук. Анан кийин болсо бул жаштар лиса посадкасы биз буга чейин болсо түшүк тарапты түз келгенбиз. Баткен, Ош, Жалал Абад, ошо 3 немеги регионду жалпы санаганда биз болсо 600гө жакын жаштарды чогултуп, ал жактына жергиликтүү жаштарын чакырып, алар менен биргеликте уже 6 миңдей көчөттө эгилип калган болчу да. Бүгүнкү бул Жашыл Мурас улуттук компаниясы өзү аты айтып тургандай эле, Жашыл Мурас бул мындай мурас катары кийинки жылдарда уланып кетет да. Бул отургузулган көчөттөр 3 жылдык, эми убагында сугарылып, малдан коруп, жакшы караса дагы 2-3 жылдан соң мөмө берип баштайт. Ар бир тигилген көчөт үчүн мындагы кызматкерлер жооптуу. Анткени көчөт өстүрүү дагы чоң мээнетти талап кылат. Андыктан бул аймакка атайын кароолчу дайындалып, бул жаш көчөттөр көктөп кеткенче жума сайын суу берилет. Бегай Масынбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Манас району.